акыркы күндөрү атайын бул оппозиция менен бийликти чабыштырып, жогорку кеңеш менен президентти чабыштырып, бул элдин арасына бир смута кылганга бир күчтөр барбы деп калдым. Мына көчөкү комитеттин элчиликтер боюнча комитетти сындырды да бул. Комитеттин чечими башка, президенттин чечими башка болуп калды. Бул кандай түшүнсөк болот? Азыркы окуя боюнча да өткөн жогорку кеңештин комитети чечим кабыл алган маселени кайрап келип атасыңар. Кичине мыйзамды өзүбүз сактабайлыбы? Андай өткөнкү 6-чы чакырыштагы депутаттардын көп чечим кабыл алгандарын баарын жокко чыгара алат. Рахмат. 5-ci mikrofon. Чоң рахмат. Урматтуу Талант Абдулманович. Элчилик боюнча мындай. Жаңы баш мыйзамдын 60-чы беренесинде, мына 4-чү бөлүгүндө жазылып турат. Президент мурда 6-чы чакырылышта президент элчилерди дайындоодо жогорку кеңештин тиешелүү комитети менен комитеттин макулдугу менен деген бар эле. Азыр жаңы баш мыйзамда президент аны өзү дайындоого укуктуу деп коюптур. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети менен консультацияга гана алып келет деп турат. Ошон үчүн биз дагы мындай комитеттин авторитети үчүн албетте комитеттен өтпөй калган элчилерди президент дайындабай койсо болмок. Бирок ошол жаңы баш мыйзамда президенттин укуктары кескин күчөгөн, парламенттин укуктары азайган. Ошондуктан ушул жерде 6-чы чакырылыштын депутаттары баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоп беришкен. Биз каршы чыкканбыз. Президенттин укуктары күчөгөн. Ошондуктан мына баш мыйзамды бетке карамаган ошондон. Алмаз Акынжанович, мындай түшүнүксүз маселелер болбош үчүн сөзсүз түрдө биздин тиешелүү комитет менен конституциянын алкагында, мыйзамдардын алкагында кеңешип ушул маселени чечишибиз керек. Бирок комитет жүзү жарык жалпы коомчулуктун алдында өзүнүн принцибин, позициясын көргөздү. Рахмат. 5-ci mikrofon. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, азыр депутат Төлөбаев мырза туура маселе койду. Бирок ушул эки бийликтин бутагын кагыштырууга кызыктар күчтөр бар деп сүйлөгөндөн кийин биз карашыбыз керек да. Сырттан жүргөн кишилер киргиздиби ошол кагазды? Же бийликтин бир бутагында турган кишинин кол алдындагы кишилер киргиздиби? Биз үчүнчү күч бар деп айта беребиз, бирок ким экенин айтпайбыз. А бул жерде конкреттүү аты жөнү бар. Ким тарабынан киргизилип атат? Мына ошо кишинин аты аталышы керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы. Эгерде жогорку кеңеш күчүндө турган конституция дейсиңерби? Эски конституция дейсиңерби? Өкмөттүн мүчөсүнө жамааттык түрдө ишенбей көрсөтүү пикирин билдирип чыкты 6-чы чакырылыш. Бул саламаттык сактоо министри жөнүндө. Конституциялык укугу барбы жогорку кеңештин? 100% бар. Туурабы Алмаз Акынжанович? Бирок жогорку кеңештин пикири менен эсептешкен киши жок да. Бул мага жагат, иштей берет деген позиция менен кетип бартабыз да. Айтарым ушул. Айрыкча элчиликке кетип барткан азаматтарды Алмазбек мырза өтө кылдат карасыңар. Себеби алар мамлекеттин жүзү болот, өлкөнүн жүзү болот. Артында кылмыш иши бар кишилерди дагы элчи кылып жиберип, чет тилди билбегендерди дагы элчи кылып жиберип, мамлекеттик кызмат эмне экенин да чет билбей жиберип коюп Кыргызстандын дүйнөлүк аренадагы кадыр баркына чексиз шек келтирип атат. Мына ошолорду карап көрүш керек да. Башка мамлекеттер мыктылардын мыктысын жиберет элчи кылып. Себеби ал элдин атынан, президенттин атынан өкүл болуп эсептелинет. Биз бир маселеге Вакыт берип кола. Айтайын бүтүрөйт. Мына ошол бир маселеге эки башкача мамиле кылып атабыз да. Бир жерде жогорку кеңеш керек болсо чечими туура болуп чыгып атат. А чечими туура эмес. Азыр жогорку кеңештин ыйгарым укугунда дагы, президенттин ыйгарым укугунда дагы так даана конституцияда жазылып турат. Аларды алып келиш мажбур эмес деп коюптуңар. Мажбур болгону жакшы болмок, себеби көпчүлүк чечсе туура чечим кабыл алынмак. Эми киргенден кийин жанагы
депутат Төлебаев мырза айткандан кийин бири-бирибизди сыйлашалы дагы ушул алешемдик жиберип ушул маселени киргизген мамлекеттик жооптуу кызматкерлерди жоопкерчилигин караш керек. Үчүнчү күчтү издебеш керек. Ким кол коюп киргизди, ошол кишинин аты аталышы керек. Рахмат.